Роман Николаевич сен орта директор болду. Мени? Но это не точно, подожди. Ну, скорее всего, ошондой болот. Эме калсың азырча сени чыгат да, кабинетке киргенден кийин мындай кичине бүтүсүздө кубанасың деп коюп демексең болчу калды. Дейт, Өтө көп кубанып албай, кичине кайгырып. өтө деле кайгырып албай кичине. Но кичине кайгырып койсоң, все таки шыгып кетип атпайбы? Азыр эмне дейм, киргенде Азыр киресиң да чечкиндүүсүң, чечкиндүүлүк түрү көрсөтсөң. Саламатсыздар, Масатпа. Вот у двери стоял, не заходил. Как дела? Что не заходил? Корпо, я тебя не съем, кучиган. Садись. Спасибо. Я сейчас тебя куда там? Куда? Чё? Не надо никуда куда дать. Рома, никуда там, а Куван там. Вот есть же у нас Куван где, Куван там, Куван там. Значит, обрадую. Точно. Кубантан? Ага. Замер. Значит, я тебе сейчас Кувантан. Алия Руслановна уходит баллотироваться. Это не Кувантан. Хотя почему Кувантан? Она же идет баллотироваться, может стать депутатом. Значит, у меня два Кувантана. Первый Кувантан. Она идет на выборы. Второй Кувантан. Я тебя назначаю ИО генеральным директором моего канала. А, түшүндүңбү? Ооба, сөздүн маанисин го түшүнүп атам, бирок жана кубантамыңар түшүнбөй атам. Ого! Куантанамо. Звучит как Куантанамо. Мен сени Куантанамо. Ого, а страшно становится. Ушунун тамашаларын эч түшүнө бербейм. Негизи башында билгем, мен гендиректор кылып шайларынчы. Аны болсо тиги директордун секретаршасы Роза мага айткан. Баса Роза менин аябай эң жакын досум. Ал мага анча мынча ушактардан айтып турат, свежий ушактардан. Негизи кайсы эле компания болсун, ошол жерде секретарша менен жакшы мамиле болуш керек. Замир замдиректор болгондо эле дароо мага подход кылып баштаган. Ну, анткени мен шефтин жанындамын да постоянно. Так что со мной дружить это полезно. Ну, анын үстүндө мен өзүм деле чашкамын го. Көбү мен айтышат, Мерлин Монрого окшошсуң деп. Жок, Мерлин Монро эмес. Таттебе турсун баягы. Слушай, Замир, а как твое имя на русский переводится? По-моему, Советтер Союзунун учурунда коюлуп калган да. Замир, тынчтык үчүн, Замир. Прикольно. Да, это же имя. Тост. Да это не тост, это пожелание. Ну, с глубоким смыслом. За мир это вот как бы пожелание. Пусть будет мир. Вот каждый, наверное, родитель, когда свой ребенок рождается, он дает имя со смыслом, с глубоким смыслом, с напутствием, с пожеланием. Так и вот за мир. А есть имя стать богатым? Да, конечно, есть. Ну, к примеру, Байбол. Имя сильным. Есть Бекбол, Бекболот. Стать президентом. Есть Билл Клинтон Бек. Да, точно, один был. Билл Клинтон Бек. Может быть. Прикольно. А мне понравилось прикол с крымскими именами. Это опыт нужно взять на международное вооружение. Вот, например, ураганы. Им дают какие-то американские имена. Ураган Катрин. Бесполезное имя. Ни о чем. А так назвали бы Токтосун. И он остановился. Или, если в город идет сильный ураган, назвали бы его этот ураган Бурун.
и он развернулся бы в другую сторону. Все, город спасен. Нужно предложить это вон. Роман Николаевич абдан акылдуу киши, бизнесмен, телеканалдын ээси. Бишкекте бир топ ишканалары бар. Бирок ой жүгүртүүсү илдикинен башка чаракпы, аны адамдар көп түшүнө бербейт. Эң негизгиси иштин токко тээр жерин абдан жакшы билет. Короче, Алия Руслановна идет на выборы. И это хорошо. У меня будет знакомый депутат. И она очень хороший руководитель и журналист. И очень хорошо знает народ. И она будет очень хорошим депутатом. А вот, значит, Замира я не уверен. Да и не против. Ладно, значит, Замир, так. Алия Руслановна предложила твою кандидатуру на место исполняющего его директора. Я, конечно, до конца не уверен, но и не против. С завтрашнего дня ты будешь временно исполняющим на 3 месяца. Исполняющий директор? Да, исполняющий обязанности. Да, кстати, как это будет на кыргызском? Облом. Как говоришь? Милдеттин аткаруучу. А генеральный директор как будет? Так и будет генеральный директор. Да нет, хорош. Ну, есть же нормальный кыргызский перевод. Есть, но башкы мүдүр. Бирок бул вариант эл арасында жакшы тарай элек да, жөн эле генералдык директор деп эле айтып жүрөт. Башкы мүдүр, да? Да. Значит, ты будешь милдеттин аткаруучу башкы мүдүр. Нет, там немножко наоборот. Слово переставьте. Ее генеральный директор деп эле коюңузчу, а то башкы мүдүр звучит плохо очень, как бүдүр. Что значит бүдүр? Бүдүр это маленький горка на лицо. Да нет, прыщик. Бүдүр значит прыщик. Ну вот и замечательно. Через 3 месяца будет ясно. Или ты башкы мүдүр, или башкы бүдүр. Башкы бүдүр. Башкы бүдүр. Өзүң да тантыксың да, эми шефтердин көзүнө тантыбай эле, спасибо деп чыгып кетпейсиңби? Мен айткан жокмун бүдүр деп. Анын жанагы тен деген немени чыгарган тамашасы да. Билесиңби, мүдүр звучит как дүмүр. Мен сени экинчи башкы дүмүр деп айттым. Кептин баары анда эмес. Мени кабатырлантып аткан жанагы милдетин аткаруучу деген жери болуп атпайбы? Ошондо мен 3 айдан кийин менин ордума башка бирөө алып келип отургузуп койбойбу? Ой, Кудайым ай, Замир, не переживай. 3 айда сенден башка жакшыраак вариант чыгып калса деп атат. Ну вдруг да? Ну если чыкпай калса өзүң эле кала бересиң, анча эмнелеп отасың. Чыгып калсачы, Розочка. Алия Руслановна деле сени 5 жыл мурун временно эле зам кылган, билесиңби? Ну вот, эми ошондон 5 жылдан бери чыкпаган 3 айда чыгып калат экен да. Сени көрсөм эле күлкүм келип атат. Ладно, сен эми дүмүр болуп кала бер. Дамирежен отчеттору эмне болуптур? Сүлдүрүп жетип берем. İyi жаштар, эмне ушак кеп? Не, Роза көз отурсак эле ушакташкан болуп калмак белек. Анан эмне, алдыгы балмыздак менен кызматтык кат жазып атасыңар. Абаса, бул Розанын өлбөс балмыздагы? Кандай өлбөс? Дайыма эле минтип бир аз көңүлү чөксө, өлөр алдында деп бир чака балмыздак заказ кылат. Анысы дайыма өлүмдөн сактап калат, андай да фигурасын унутуп коет. Зато мен фигурам татынакай. А мага сенин фигураң жакпайт. Ме, балмыздагын алдына коюп ал. Анан шефке берип коесуң. Биринчи алкаш көбүсүн тыйып алсынчы ошо. Роза, мүмкүн Дамирежен директор кылып койсочу? Бөрү Басарованы. Бөрү Басарова жакында базарга барып памперс сатат. Мен серьезно эле айтып атам. Мүмкүн Дамирежен алсачы? Ой, кылбайт, коркпочу. Ни за что мен аны директор кылдырбайм.
Эми аны сен чечмек белең. Замир, алтыным. Мен биринчиден бул жерде не последний человек. Ушуга чейин Бөрү Басарова директор болгон жокпу, и дальше болбойт. Ну и вообще, если директордукка ошол Бөрү Басарованы кылса, сразу эле ошону коймок. Его гендиректорлуккачы. Анан эмне дебейсиз? Бөрү Басаровачы башынан эле номер 1 кандидат болуп келген компаниягачы. Ну там Алия Руслановадан кийин. Анан анын күйөөсү бар мэрияда иштейт. Ну там такой старший специалист да, шишка да. Анан кичине эле тиги Бөрү Басарова байкуш көбүрөөк акча тапса, аны сабап тепкилеп салат экен. Ошон үчүн күйөөсү аны гендиректор кылдырбайт. Ну аны тиги Замирге айтып зачем да? Пускай он думает, что я здесь авторитет. Так что Бөрү Басарова гендиректор болбойт. Замир. Жаңы вариант чыкты окшойт. Йок, жаңы вариант чыгыптыр, карасаң. Эмне экен бул? Резюме. Кыял Чорот деген дейт, МГУ имени Ломоносова, Москва. Практиканы ойырдан өтүптүр, оонда иштептир, ищу работу в городе Токмок дейт. Ой, МГУ дейби? Токмокто эмне бар экен дейм да, буга туурабы? Ал кайсы оонда иштептир? ООН эмес, ООН, Бириккен Улуттар уюмунда иштептир. Эми жүрө бербейби ошо МГУсунда эле туурабы? Ошону айтпайсыңбы? Айрып салчы муну. Мону айрып салайынбы? Замир, сен ноктосу жок, торпак болбочу. Мону кантип айрып салам? Мага ишенип берген документти. Роза, эмне кылып отурасың сен ушуну карабай? В смысле карабай эмне кылып жүрөсүң? Ты такой странный. Мен алып келип бербегин, ана сага ким алып келип берди муну? Замир, эсиңе келчи, честно. Вообще, я думаю, Замир, раз ты такой неблагодарный, мен сени менен иштешпейм дальше. Мен вообще не буду тебя поддерживать. Мен лучше жана кыял менен иштешем. Да? Роза, Розочка, эми тамаша эми. Всё, мен сени иштешпейм, болду, сүйлөө вообще. Роза. Кыял Чорот деген кайдан чыга калды бул неме билбейм. Азыр главное мен авторитетимди сактап калышым керек да бул жерденчи. Замир жана башкалар бүт бар ойлошот да меничи тиги Алия Руслановна, Роман Николаевич менен жакын депчи. Мен да алып эле ушинтип көрүнө берем да элдергечи. Ну антпесе мен обычный секретарша болуп калгандыкпайм, правильно? Ксерекс кылып или там кофе принесла, да? А мен антпешим керек. Мен азыр өз авторитетимди сактап калышым керек. Gire vergile. Розочка, сага бир суроо берсем болобу? Эшикке эмне такылдаттың? Эме менен колум бошого болду. Рахмат. Бир кагаздар резюме бар экен. Ошону көрөсүз азыр. Шашпай көрөм, Розочка. Рахмат. Сен бошсуң. Жок, азыр эле көрүп берсеңиз, сизге керектүү кадр бар экен деп эле ичинде. Керектүү кадр. Кана көрөйүнчү. Так. МГУну бүтүп келген турбайбы, Эми эмне, Токмокко келип иштейт экен? Билбейм, ошондой деп кой. Токто. Сурайынчы. Телефонду таба алчы, мен чала карайын. Силер сурашыңар мүмкүн. Замирге жан тартсам, резюмени шефке алып кирбей эле койбойбу, жоготуп алгыч болуп койбойбу деп ойлоп атасыңар, А мен айта албайм, мен өз ишимди аябай так билем. Секретаршанын иши кандай? Секретаршанын иши документтерди жоготпой шефине жардам берүү, туурабы? Элестетсеңиз, сиздин секретаршаңыз документтерди жоготуп атса, демек ал абдан начар секретарша. А мен өз ишимди дагы бир жолу айтам, так билем, менде бир да кагаз жоголбойт. Уф, тек көп акыл сөздөрдү сүйлөп салган. Азыр эле келе бер. Эми созуп эмне? Бүгүн коллектив менен таанышасың. Эртең иштеп баштайсың. Болуп турганда. Көрүшкөнчө. Жакшы болбоду. Качандан бери ушундай кадрды издеп жүрдүм элем. Ушул кыял келерден сразу директор болду. Ким айтты? Түбү
жөнүн сурасың? Жок эми, келсин иштесин, коллектив менен таанышсын, көрсүн биздин иштегендерди. Анан көрө жатарбыз. Ооба, туура. Анан эже дагы бир суроо десем болобу? Эми сиздер кетип атасыз го? Анан тиги Замирди сразу ИО гендиректор кылып атпайсыңарбы? Ошону сразу эмнеге сразу ген директор кылбайсыңар деп сурайын дегенде. Просто видите, азыр коллективдин ичинде ар кандай сөздөр ушактар болуп жатат. Волнуются люди, менден сурап атышты. Только Бурбасарова сага ушу кайгы муңун айтпайт болуш керек, Анын кайгы муңун мага башка бирөөлөр айтып турушат. Айтпайт. Эми сурап калыптырсың, Розочка. Хорошо. Эми Замирдин бүгүнкү күнү ИО болуп отуруп аткан себебин айтайынбы? Мына Кудайым буйрса мен депутаттыкка азыр коюп атпаймынбы? Өтпөй калсам, андай өзүмдүн ордума келип отурам. А өтүп кете турган болсом, балким Замир келип отурат, балким башкасы отурат. Аны бир гана Роман Николаевич гана чечет. Анан силер мындан интрига кылбай эле койгула, Розочка. Андан көрөк азыр барып коллективге ошентип түшүндүрүп айткының. Биякта эч бир мындай чатак деле жок, интрига деле жок. Не волнуйтесь, работайте. Работайте деп кое берле, бар, ишиңди кое бер, бул сөздү. Болдубу? Айтып коет го. Желмогуздун кичинесинен көр деп. Мына менин Розочкам ошо желмогуздун бири. Бирок тартипти ушундай сактайт. Иштегендердин баары андан коркушат. Бизге ушундай адам абдан керек. Эми мына өзүн секретарша, бирок жүргөн турганы аппараттын жетекчисиндей жүрөт. Бизге ушундай кадрлар керек. Эми мен бул жерден кетип калсам, Замирди башкарып алат турчу ошо Роза. Эң башкысы кыял деген эме азыр директор болбойт экен. Азырынча ИО ген директор жанагы Замир деген кемчонтой. Азыр барып мен аны сүйүнчүлөп коеюн да, мен кылган иш болупчу. Ошол бул биринчиден. Экинчиден 3 айдан кийин ким бизге директор болуп келет? Я примерно знаю. Алар деген Алия Руслановна биринчи кандидат, экинчи кандидат жанагы Замир, үчүнчүсү Кыял деген мырза. Ну если Кыял өзүн с хорошей стороны көрсөтсө да. Ошол так тиги экөө менен жакшы мамилени сактап калышым керек. Тиги Кыялды дагы өз карамагыма алышым керек. Ну эми ал мендей кыз үчүн Розочка, бул сага. Мен ушинтип алдап коеюн деп атасыңбы? Бирдеме болсо эле мага атылып келесиң сен. Между прочим, мен сени көтөрүп атам, уктуңбу? Тияка алып келип аткан мен. Розочка, кечирип койчу, менден кетти. Болду, айтчы, эмне кылайын, айтчы. Розочка, кечирип койчу. Укчу. ИО ген директор болгондо мен зарплатамды көтөрөсүң, мага повышение бересиң, уктуңбу? Розочка, эми мен ИО болгондо эмес, жанагы ген директор болгондо эле көтөргөнчү. Элдер кичине нийт ойлоп калабы. Ой, тим эле кой. Сен сели көтөрүлүп алам мен. Просто мен сени сынап атам. Короче, Роман Николаевичке серьезный адам керек экен, ген директор болгонго. Ошол азыр сенин кандидатураңды караштырып атышат. А бүгүн, кстати, жана Кыялбек деген эме келет. Анан кимди шайлашат экен аны? Ой, коркпочу, Айлана, ИО ген директорлукту сага койдук биз азырынча. Менин суранычым менен. Розочка, баары бир алып койчу, бул сага. Кереги жок. Сен мага Сарыгамышка путевка алып бересиң. Уктуңбу? Каяка? Сарыгамышка, Замир, путевка алып бересиң мага. Сарыгамышка качан акча кетти? Макулму? Эми ИО ген директор деле жакшы кызмат. Эми алдыда да 3 ай убакыт бар да өзүмдү көрсөткөнгө убакыт жетет. Розач, күйгүзөт да күйгүзөт, биз чечтик деп. Эми ал болгону шефтердин шокасы да. Бирок шайтандын чоңган эмес, кичинекейинен корктойт. Ошондуктан Роза менен мамилени жакшы кылып, аны кармап кое бериш керек. Анткени ал жолдо калтырбайт. Саламатсызбы? Алия Руслановна өзүндө? Өзүндө, бирок азыр киргенге болбойт. Бош эмеспи? Бош эле болсо керек, бирок секретарша келсинчи. Сиз катчысы эмессизби? Мен сизди катчысы го деп атпаймынбы? Менби? Катчыбы?
Жок, эркек киши секретарша болот. Бул жерде эркекпи, аялбы, бул жумушту кароодо алардын айырмасы жок. Эми мына гүлдү көрүп атасызбы? Шоколад. Демек бул жерде кыз киши иштейт да, ошону түшүндүм. Не обязательно. Гүл, шоколад ал эркектерге деле жагышы мүмкүн. Мисалы үчүн мага экөө тең жакпайт. Бул деген менин оюмча гендердик теңсиздик болуп калат. Жанагы кыз келип калбады. Гендер, пендер жөнүндө сүйлөгөн жанагы феминист неме окшойт. Бирок болбогон нерселерге спорт өтө береткин да. Эми жеңейин эле деп аттым, бирок кичине билим жетпей атты да. Бирок нече эмкиде фактылардан чогултуп келип спорлошкондон жеңип салдым. Мен 15 мүнөткө чыгып кетсем, жана Замир деген эме бир феминистка менен спорт этип атты да. Эми келсем экөө ушундай бир ажылдашып атат. Ал эми башка түшсө байтал жолго дегенчи, буга кандай карайсыз? Чоңдос мындай да. Роза түшүндүрчү. Эмне базар болуп атасың, балдар, кыздар, эмне ызычуу биякта? Мен спорлошсам, пожалуйста, эшикке чыккыла. Же биякка түз эфирге кирип спорлошкула. Но биякта темирде тартип болуш керек. Мен Алия Руслановага келген болчумун. Алия Руслановна сени бүгүн кабыл ала албайт. Ал деген кыял деген мырзаны күтүп атат. Эң жакшы экен. Дал ошол кыял Чоротегин деген мырза мен болом. Анда кире берсем болот экен да, көпкө күттүрбөй. Кыз киши. Эркек киши келет деп күтөт го. Айтпа мен деле. Мунун деле плюс жактары бар. Муну мен өзүмө секретарша кылып алам дагы. Сени эртеңки буйругумдан баштап өзүмө зам директор кылып алам. Мо МГУнду бүтүп келген кызды секретарша кылам деп Замирде эмне жок да, эмне жок. Мен оюмча шефтер муну кыялдычы зам директор кылышат да бүгүнчү. Анан ошондо Замир экөөнүн ортосунда прямой конкуренция болот да. Тиги кызды көрдүңөрбү, ал Замирди эки бүктөп бир жутуп койчу кыз. Ошон үчүн мен поддержка кылбасам Замирге, Замир просто пропадет. Жаман кайтырбай экем. Зам директорлукты Розага обещать этип койгом. Неге дебейсиңерби? Мен кеткенден кийин менин ордум бошойт да. Ал эми жанагы кыял деген болсо, шефтер менин ордума сөзсүз зам директор кылып коет болуш керек. Анан болсо, Роза аны жөнүнө тытып жеп коет. Демек жакында женские разборки. Только в мою пользу. В мою пользу. Алия Руслановна, мы вам желаем большой кекелик. Какой кекелик? Роман, не кекелик, а игелик. А я что сказал? Вы сказали кекелик. Это значит по-русски куропатка. Но я же вам не куропатка. Ну что, правильно? Большой кекелик – это хороший игелик. Ну хорошо, ну спасибо вам и за кекелик, и за игелик. Спасибо. Рахмат. Эми кетердин алдында расмий түрүндө баарын сиздерге тааныштырып кетейин деп атам. Мына бүгүн анча мынча эмелер болуп атат. Менин ордума милдетти аткарып, мына биздин өзүбүздүн коллегабыз, жакшы билесиздер, Юлдашев Замир келип атат. Замиранын ордуна Айнурочка келип атат. Айнурочка сизге дагы келет. Анан эң негизгиси мына Замир мырзанын ордуна буюрса мына ушу Москвадан атайын МГУну бүтүрүп, андан кийин ОРТда да иштеп, ООНдо да иштеп жүргөн жакшынакай таланттуу красавица кызыбыз келип, мына өзүнүн талантын ушу биздин телекомпанияда жакшынакай эмгегин сиңирет деп ойлойм. Жакшы иштейсиз, ийгилик кааламакчымын. Кыял Чоротегин кызы. Сизге дагы ийгилик. Мына эми баардыгыңыздарды тааныштырдым, баардыгыңыздарга ийгилик кааламакчымын. Сиздерге дагы ийгилик жана кекелик. Рахмат Роман Николаевич, рахмат Алия Руслановна, жана жалпы жамаат. Сиздер менен бирге чогуу ушу жерде мына биздин катарга жаңы кошулган Кыял Чоротегинди кош келтирсиң деп
жамааттын атынан жана жетекчиликтин атынан ушул белекти тапшырууга уруксат этиңиздер. Скромный подарочек. Сизге. Рахмат. Мелис, анда биз ишти баштай берели. Рахмат. Мен эсечим. Шкафтын гүлүм да кетип калды го тиги. Сен зам директорлук ордуң да кетти. Кызыктын баары эми башталат. Фас. Thank you.